окшойт. Эжеке, О, балдар мени милиционер бола албайсың дешти. неге? Милиционерлер аябай күчтүү, анан кыйын болушат экен. А балдар мени ыйлааксың, анан коркоксуң деп айтышты. Калыс. Бирок сен чын эле көп ыйлайсың да. Мен ыйлаак эмесмин, мен эми ыйлабайм. Мен күчтүү болом. Эжеке, О, а сиз эмнеге капалуусуз? апам мени сени мугалим болушуңду каалайм деп айтты. А мен болсо мугалим болгум келбейт. Мен деген журналист болгум келет. Эми апама кантип айтам? Ай. Билбейм. А бирок мен баары бир күчтүү болом. Мен себеби чыныгым мырзамын. Бул жагы чыгып кеткен турбайбы? Биз болду окшойт. Бул жагычы, бул жагын деген бурап коюш керек. Актөш, бар чары, ойнабай. Актөш дейм, ойнабайм мен. Актөш, ойнабайм дейм, мен сага, ой. Буттум. Ой. Чынык эркек ыйлабайт. Чынык эркек деген ыйлабаш керек. А мен чынык эркекмин. Ой. Балам, эмне деп эле сүйлөнүп атасың? Катуу куладыңбы? Кана, келчи. Жок, баары жакшы. Ишиңерди кыла бергиле. Калыс, сен бүгүн башкачасың. Сага эмне болду? Мен чынык эркек болуп жатам, ата. Ал кандайча? Чынык эркектер ыйлабайт. Алар өтө олуттуу болушат. Алар коркок болушпайт экен. Алар сезимдерин көргөзүшпөйт. Балам. Бери карачы. Сен биринчи орунда адамсың. Ошого ыйлап, күлүп, сезгенге сенин толук укугуң бар. Чыныгы эркек эч качан сезимдерин жашырбаш керек. Эң негизгиси адамгерчиликтүү болуш керек. Сөзүнө турган, убадасына турган адам бул чыныгы эркек. Түшүндүңбү? Тизем менен катылбайт. Бол дейли балам. Кызым. Бол апа. Сага эмне болду? Бүгүн такыр эле сүйлөбөй калгансың го? Жөн эле бир нерсени ойлонуп кеттим. Келчи бери, сүйлөшөлү. Макул. Кел, аймачок, мен менен сырлашчы. Эмне болду сага кызым? Эмнеге маанайың жок? Апа, сиздин апаңыз кесиби боюнча ким эле? Эмнеге бүгүн ушул эле суроону берип калдың? Менин апам кесиби боюнча үй кожойкеси болчу. Сизге апаңыз мугалим бол деп айтты эле? Жок, мен өзүм тандагам. Апаңыз каршы болдубу? Жок, кызым. Албетте жок. Эмнеге каршы болмок эле? Ал менин тандоом болчу. Бул менин жашоом. Жана баардык тандоолорду жана чечимдерди мен өзүм кабыл алам. Демек, мен деле өзүм каалаган кесиптин ээси болсом болобу? Кызым, албетте болот. Бул сенин жашооң. Ошого мен сенин жашооңдогу чечимдерди, тандоолоруңду ордого акым жок. Айтчы гана, ким болгуң келет? Менчи апа, журналист болгум келет. Бирок сиз
жана мага мугалим болушумду каалайм дедиңиз-го? Кызым, мен жөн гана каалайм дедим. Оюмду сага таңуулабадым. Сенин кызым аябай мыкты журналист чыгат. Мен билем. Чын эле? Ооба. Аймунчок, тетиги жакта карачы. Атаң менен калыс келе жатат. Калыс эле адат окшойт. Жүрү, барабычы? Жүрү кызым.